Бүгін 25 майга карата Коом пресс сайтына жайгаштырылган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Коом пресс сайтына 16 май күнү окутам деп алып кетип, жарым жаңылып алып келди деген тема менен Руслан Жакшылыков аттуу жарандын аёсуз абалган абалы сүрөттөлгөн макала жарык көргөн болчу. Бул материал дароо талкууга түшүп, коомчулук тарабынан эки тараптын пикирин билдирүүнү дагы талап кылышкан эле. Бүгүн биз дал ушул жабыркаган баланын апасы Жусупова Инабат айымды кепке тартып, окуянын экинчи тарабын дагы уктук. Баягы балам апа деп эле мага жыгылды. Мен баягы баламды көргөндө мен өзүм коркуп кеттим. Эми ушу кандай болсом, мен баламды ушундай арыктыгы, көзү эле калган, чачтары өскөн. Кухняга кирип эле отуруп эле мен Русландын артын мындай эле сыйпаласам эле мындай кармадым. Кармаганда эле баягы бир бодорала болуп кетти да, аны мен коркуп кетип эле баламдын баягы футболкасын көтөрүп эле ачып ийбейм. Ачып ийгенде эле жанагы эмени көргөндө мен жүрөгүм түшүп калды ушунчалык. Анан эле тургузуп алып эле көрдүк, бары жогун көрсөк эле бары жогу. Бир соо жери жок. Анын айтымына караганда, уулу сабалган жаман абалда кайнесинин үйүнөн таап, анан Борбордогу психоневрологиялык ооруканага алып барган. Мындан аркы кадамын сот чечеттеген Инабат айым уулунун абалына чыдап карап тура албагандыгы үчүн сотко арыз жазып, тиешелүү адамдардын жазасын алуусун каалайт. Ал эми баланын атасы Жакшылыков Асан аттуу жарандын жакындары редакцияга кайрылып, бала өзү оорулуу болгондуктан Дордой тарапка качып кетип, анан таап келишкенин айтышты. Бирок баланын апасы эч качан ишенбейт. Агаларыма келгенде айтыптыр, Русланды деген Дордой жака Руслан качып кетип, анан Дордой жактан балдар салып, анан мен алып келдим деп ошентип айтыптыр. Ишендиңизби? Жок, мен ишенбейм. Тем более карантин болсо, карантинде эч ким эч жака чыкпаса, бары үйдө олтурса, мейли хорошо сабасын. Ошону көрдүбү, ушундай состоянияга жеткирдиби эгер бирөөлөр сабап, анда неге милицияга кайрылбайт? Неге баламды больницага алып барбайт? Учурда биз Жакшылыктын абалын өз көзүбүз менен көрүп, дарыгерлерден анын абалын суроо үчүн келгенбиз. Ооруканага келсек, дарыгерлер бизге Русланды көрүүгө таптакыр уруксат беришкен жок. Бул жер жалгыз зона, ошол эле учурда карантин болуп аткандыктан уруксат бербейбиз деп таптакыр кесип коюшту. Учурда Русландын окуясынын чын бышыгын билүү максатында тиешелүү экспертизалары жүргүзүлдү. Аламүдүн райондук соту ишти карап баштады. Фемида өкүлдөрү ишти тыкыр карап, акыйкат чечим чыгарып берет деп ишенебиз. Кыргызстанда COVID-19 инфекциясынын жаңы 30 учуру аныкталды. Алар Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 1, Нарын облусунда 5, Ош шаарында 3, Ош облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 2 жана Баткен облусунда 1 жаңы учур катталды. Ошондой эле Санкт-Петербург шаарынан келгендердин арасынан 8 адам илдетти жуктуруп алган. Өлкө боюнча жалпы илдетти жуктургандардын саны 1433 адамга жетти. Алардын ичинен 280 медицина кызматкерлери. 12 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Алардын саны республика боюнча жалпы 992 адамды түзсө, илдеттен каза болгондордун саны 14кө жетти. Бүгүнкү күндөн тартып ишке кирген тармактар: соода аймагы, кийим базарлары, коомдук тамактануу жайлары, анын ичинен жайкы кафелер, 50 орундан ашпаган ресторандар, театрлар, музейлер, галерея, көргөзмө залдар, китепканалар, маданий агартуу мекемелер, спорт залдар, машыгуучу залдар, фитнес-клубдар жана бассейндер кайрадан ишке кирди. Ошондой эле бүгүн 25 майдан баштап коомдук транспорттор дагы ишке кирди. Аларга коюлган талаптар аткарылып жатабы, шарттар толук каралганбы? Сиздер менен биргеликте күбө болмокчубуз. Троллейбустар иштеп баштадык бүгүндөн баштап. Чоңдор эмелердин айткан эрежелерди сактап, колгоп эмелер менен иштеп атабыз, маскалар менен. Эми ошон үчүн баары эле бет кап тагынып, эрежелер менен жүрсө бизге деле жакшы болот, бизге деле бузулуп ушундай токтобой иштей берет элек аны. Элдерден суранат элем ушу бет кап тагынып,
мээлелерин кийип иште ошо жумуш эмеге келсе, троллейбуска түшсө да ушундай кылып берсе бизге деле жеңилдик болот эле. Саламатсыз келиңиз. Мына биздин водителибиз бир круг барып келди. Ар бир пол круг сайын, жарым круг сайын биз обработка кылып атабыз. Обработка башталганда мындай кылабыз. Токтоду водителим. Мынакей. Жүрүңүз байке. Мына. Бир сырадан дагы обработка кылабыз. Ар бир жарым айланган сайын ушинтип обработка кылып атабыз. Мына генеральный уборка кылып чыгышты. 1,5 айдан бери мына бүт барын таптаза кылып, мына самсостояние деп койдук. 1,5 айдан бери мынакей бүт троллейбустарын барын ушу таптаза кылып жууп чыгышты. Эми жүргүнчүлөргө айтарымдай, өздөрүнө таза болсо, ушу өзүлөрү эле жүрүп аткан транспорт дегендей кагаз, баклажка, мусор ыргытышпаса, чийишпесе мындай эмелергечи ушунун баарын жышып жууп чыгышты да. Тазалык да самыйлан, азыркы немеде тазалык жүргүнчүлөрдүн талап кылат элек. Ну, носить маску и антисептик с собой. Ну, сегодня вот забыл. Биринчи убакта бет кап, андан кийин антисептик. Постоянно жанында алып жүрөм, антисептик менен бет капты түшүрбөйт. Антисептик алып жүрүшүм керек, өзүм менен, өзүмдүн ден соолугум үчүн маска тагышым керек. Бүт баардык кылып аткандарыбыз өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн. Ар бир жаран өзү билиш керек, ушунучу сакташ керек, масканы тагыш керек, антисептикти алыш керек. Колду убагына самындап жууп атабыз. Үйгө жанагы антисептик каражат алып койгонбуз. Кирген чыккан сайын колубузду ушу менен коймуга чайкап атабыз. Коомдук жайга чыкканда, маршрутка түшкөндө же базарга киргенде масканы сөзсүз тагынып атабыз. Эрежелерди сактап атабыз, конечно, анткени сактабасак болбойт. Биздин возрастта өзүбүз эле эмес, бул элдин баардык эмеси үчүн биздин балдарыбыз бар, мына неберем, өзүм, кыздарым дегенде сакташ керек. Ар ким өзү эмес, бул кыргыз элин бүт ойлош керек. Мен сактагым келет, элдин да сакташын мен суранмакмын элденчи. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы Сейил бактагы жазууларды атайын сындырып жатышат. Бул тууралуу Коом пресс сайтына Бишкек шаардык мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев билдирди. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы Сейил бакта ал кишинин ысымы чегерилип жазуулар жазылган. Жаш балдар барып алып, ал жазууларды сындырып көрүп, анан сапатсыз экен деп интернетке чыгарышууда. Сынбасты уста жарата албайт. Абдан сапаттуу бекем чапталган болчу. Учтуу нерселер менен чукулап сындырып атышса, албетте сынат. Эмне кыларыбызды деле билбей калдык. Ушундай көрүнүштөр бизди чарчатты. Эми ал жазууну ташкары чектирип жасаталы деп чечтик, дейт Төлөбаев. Милиция мэрдин кеңешчиси Гүл Алмамбетованы мыйзамсыз ишке шектүү деп суракка алууда. Өзгөчө абал учурунда коммуналдык кызматта иштегендерге жана ыктыярчыларга жолдо жүрүүгө өткөрмө кагаз алып бергенге жардамдашканы үчүн Бишкек мэринин коомдук башталгычтагы кеңешчиси Гүл Алмамбетовадан түшүндүрмө берүүнү талап кылууда. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өзү билдирген. Бирок ал бул күнөөсүн мойнуна албай, жапайычылык, бир дагы пропуск жөн кеткен эмес деп билдирүү калтырган. Санитардык талаптарды сактабаган мекемелерге дээрлик 1 миллион сом айыппул салынды. 1 майдан 22 майга чейин республиканын оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу иштеринин алкагында өзгөчө абал режими алынгандан кийин ишмердүүлүгүн жанданткан объекттерди текшерип чыгышты. Республика боюнча жалпы 6891 объект текшерилген. Бишкек шаарында 768, Ош облусунда 2706, Баткен облусунда 590, Жалал-Абад облусунда 543, Талас облусунда 180, Ысык Көл облусунда 1385, Чүй облусунда 428 жана Нарын облусунда 245. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен мекеме уюмдарга 2710 жазма эскертүү, 707 протокол жана 9 эскертүү берилди. Коопсуздук чараларын бузгандыгы үчүн 680 объекттин ээлерине 977 000 сомго айыппул салынган. 15 материал баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Биздин каналга жазылып, акыркы маалыматтар менен кабардар болуңуздар. Audio